Саламатсыздарбы? Бүгүн окуубузда илим изилдөө темасын аныктоо тууралуу сөз кылабыз. Изилдөө жүргүзүүдө теманын аныкталуусу эң маанилүү жана мурунку сабактарда айтып кеткендей эле биринчи кезектеги кадам. Тема туура тандалса, бүтүндөй изилдөө ишинин ийгилигине жол ачылат. Ошондуктан тема кантип тема тандоо керек? Бүгүн ушул маселенин тегерегинде сөз болот. Биринчиси теманын маанилүүлүгүнө токтололу. Изилдөө темасы сиздин ишиңиздин негизин түзөт. Тема туура тандалса, изилдөөңүз ийгиликтүү болот. Эгерде тема туура эмес болсо, ишиңиз чектелип, кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Негизи туура тема эмне үчүн маанилүү деген суроону коё алалы. Тема сиздин ишиңиздин максатын, чечүүчү маселелерди, жаңылыктарды жана коомго болгон пайдасынын багытын аныктайт. Мисалы, кыргыз тилиндеги жаңы сөздөрдүн, неологизм сөздөрдүн пайда болуусу, мааниси жана колдонулуусу деген тема менен изилдөөгө киришсеңиз, бул тармакка болгон салымыңызды кошуп, коомго пайда алып келиши мүмкүн. Экинчиси, кандай теманы тандоого болот деген суроого жооп берели. Изилдөө темасы абдан маанилүү экендигин билебиз. Ал кызыккан, түшүнүктүү жана өзгөчө болуш керек. Теманы тандоодо биринчи орунда сиздин кызыгууңуз турат. Эң биринчи. Эгер сиз өзүңүздү кызыктырган темада иштесеңиз, шыктанып, кызыгып изилдөө жүргүзөрүңүз анык. Илимий жетекчи да тема сунуштай алат. Жетекчиңиз сизге актуалдуу, учурдагы маанилүү маселени козгоочу теманы сунуштай алат. Үчүнчү, тема тандоодо эске алынуучу элементтерге токтолобуз. Тема тандоодо төмөнкү элементтерди эске алуу абзел. Биринчиси, изилдөө маселесин түшүнүү. Темага ылайык керектүү материалдарды жана ресурстарды толук камсыздай аласызбы деген суроо туулат. Алар жетиштүүбү? Экинчиден, адистиктер. Изилдөөңүзгө ким жетекчи боло алат? Убакыт чеги. Изилдөө үчүн белгиленген убакыт жетиштүүбү? Карьералык багыт. Тандаган темаңыз келечекте кесиптик тармагыңызда пайдалуу болобу? Төртүнчү, стратегиялык кадамдар. Теманы тандоодо стратегиялык кадамдарды эске алуу керек. Ал кадамдар булар. Биринчи, теманын тизмеси түзүлөт. Кызыктырган, актуалдуу бир нече теманы жазып аласыз дагы, алардын ичинен эң жакшысын өзүңүз кызыккан, жанагы жогоруда айтылгандай материалдардын толуктугу деген сыяктуу нерселердин бардыгы боло турган бир теманы аягында тандап аласыз. Экинчи, адабияттарды изилдөө. Тандалган тема боюнча илимий эмгектерди, илимий булактарды, илимий диссертацияларды, китептерди, макалаларды издеңиз. Жетиштүү материал барбы? Эгер жок болсо, башка теманы карап көрүшүңүз керек. Үчүнчү, ачкыч сөздөрдү түзүү. Теманын ачкыч сөздөрүн жазып алыңыз. Алар сизге интернеттен маалымат табууга жардам берет. Төртүнчүсү, теманы тактоо. Теманы кайра жакшылап карап, аны тактап чыгыңыз. Эгер талаптарга туура келбей калса, теманы өзгөртүүгө да болот. Бешинчи, изилдөөнүн тезисин жазуу. Бул ошол тема тандоодогу эң акыркы кадам тезис жазуу. Тема боюнча тезис жазыңыз.
изилдөөнүн негизги максатын жана багытын аныктап аласыз. Тезис изилдөөңүздүн жүрүшү жөнүндөгү биринчи түшүнүктү берет. Мындан аркы ишиңиз ошол тезиске негизделет. Жыйынтыктап айтканда, изилдөө темасын тандоо бул чоң жана жоопкерчиликтүү кадам. Ал үчүн өзгөчө кызыгууңузду, керектүү материалдарды, ресурстарды, убакытты жана келечектеги карьераңызды эске алып, кылдаттык менен тандап алууңуз керек. Теманы таптак аныктап алсаңыз, изилдөө ишиңиз ийгиликтүү болоруна көзүбүз жетет. Сиздерди тема тандоонун маанисин жана стратегияларын түшүндү деп үмүттөнөмүн. Эгер дагы суроолоруңуз болсо, комментарий калтырыңыз. Кийинки окуубуз изилдөөнүн максатын жана милдеттерин аныктоо жөнүндө болот. Изилдөө ишиңизде ийгилик каалайм. Келгиле жакшы изилдөөлөрдү жүргүзөлү. Саламатта калыңыздар.